Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Sport Life программасын көрүп баштадыңыздар. Бүгүн сиздер менен Ош шаары жана Ош облусундагы футзал боюнча 1-лиганын 7-тур оюндары тууралуу сөз кылабыз. Бул тур 2020-жылдын 1-оюндары болуп эсептелди. Демек, биз баштадык. Экранга жакын отуруңуз. Бул турдун биринчи жуптук беттеши Ак жол менен Жапалак командаларынын ортосунда болду. Бул эки команданын быйылкы сезондогу абалы дээрлик бирдей дегенге болот. Ак жол чемпионатка быйыл биринчи ирет кошулганына карабай, Жапалак командасына караганда оюну жакшы жүрүүдө. Бүгүнкү беттеш тууралуу сөз кыла турган болсок, эки команданын оюну дээрлик бирдей жүрдү дегенге болот. Анткени менен ак жолчулардын оюну жүрүшүп, Жапалак командасына 2 гол тебе алышты. Ак жол оюнчусу Абдыганы Абдукаримовдун 2 голуна Жапалак командасы 1 гол менен араң жооп беришти. Ал эми экинчи бөлүктө болсо эки жаат тең бири-бирине гол киргизе албай, беттеш 2-1 эсепте Ак жолдун пайдасына чечилди. Ал эми экинчи жуптук оюн Аравандык Эрке Кашка менен Биримдик командаларынын ортосунда болду. Эки команда тең өткөн турда жеңилүүгө дуушар болгон эле. Андыктан бул беттешти жеңип чыгуу эки тарапка тең абдан зарыл болчу. Бирок оюндун жүрүшү Биримдик командасына оомат алып келди. Бул команда биринчи бөлүктө эле Эрке Кашка дарбазасына 2 ирет гол киргизе алса, Аравандык команда ага жооп бере албады. Ал эми экинчи бөлүктө болсо Биримдик голдор санын 7-ге жеткирип койду. Бирок Эрке Кашка экинчи бөлүктө бир гана гол тебүүгө араң үлгүрдү. Ошентип Биримдик 7-турда ийгиликтүү жыйынтыктаса, Эрке Кашка бул жолу да жеңилүүгө аргасыз болуп, упайсыз калды. Кийинки жуптук беттеш Динамо УВД менен Валенсия ортосунда болду. Динамо УВД буга чейинки оюндарын жеңиш менен жыйынтыктап, турнирлик жадыбалда деле алдыңкы орунда келатат. Ал эми Валенсия атаандашына салыштырмалуу абалы дурус эмес. Команда өткөн оюнду тең чыгуу менен жыйынтыктаган эле. Эки команданын бул жолку беттешине токтоло турган болсок, Ош облустук ички иштер башкармасынын атынан чыккан Динамо УВД командасы биринчи бөлүктө эле үстөмдүгүн көрсөтүп, катар менен 3 гол киргизе алды. Ал эми Валенсия оюнчулары ага 1 гол менен араң жооп берди. Ал эми экинчи бөлүктө биринчисинен анчейин айырмаланган жок. Динамо УВД командасы экинчи бөлүктө дагы 3 гол теп, өз эсебин 6-га жеткирсе, Валенсия оюнчулары дагы 1 гол киргизип, беттеш 6 эсепте Динамо УВДнын пайдасына чечилди.
Бул жолу DЮСШ командасы Sunrise'га туш келди. DЮСШ өткөн турда биримдикти жеңген болсо, Sunrise Динамага уттуруп жиберген. Андыктан Sunrise үчүн бул жолку беттешти утуп, упай алып кетүү негизги тапшырма болчу. Ошондуктан биринчи бөлүктө команда өз оюнун жакшы жүргүзүп кете алды. Анын жыйынтыгы командага 1 гол алып келип, атаандаштары ага жооптуу гол тебе алган жок. Ошентип биринчи бөлүк 1-0 менен Sunrise'дын пайдасына чечилсе, экинчи бөлүктө таптакыр башка жыйынтык болду. Тыныгуудан кийин DЮСШ оюн тактикасын өзгөртүп, чабуулда көп ойноду. Анын жыйынтыгы катар-катары менен голдорду алып келип, экинчи бөлүктө 6 рет гол тебе алышты. Бирок Sunrise ал учурда бир эле гол киргизип, экинчи бөлүк 6-2 эсепте DЮСШнын жеңиши менен жыйынтыкталды. Ал эми 7-чи турдун акыркы жуптук беттеши Сапат Глобал менен Архитектура ортосунда болду. Сапат Глобал өткөн турду тең чыгуу менен жыйынтыктаса, Архитектура Юнитраска жеңилип калган болчу. Андыктан архитекторлор үчүн бул беттешти утуп чыгуу көбүрөөк зарыл болгон. Бул абалды жакшы түшүнгөн Архитектура командасы биринчи бөлүктө эле демилгени колго алып, чабуулда көбүрөөк оюн алып барды. Анын жыйынтыгы 2 гол алып келип, атаандаштары ага жооп бере албады. Ал эми экинчи бөлүктө болсо Сапат Глобалда 2 гол тебүүгө жетишти. Анткени менен архитекторлор дагы 5 гол киргизүүгө жетишип, эсепти 7-2-ге жеткирди. Ошентип бул жолу Архитектура командасына ийгилик жылмайса, Сапат Глобал упай жоготууда. Биз 7-чи турдун жыйынтыгы менен турнирлик жадвалга көз салалы. Динамо 7 оюнда 18 упай менен биринчи орунда келатат. Ал эми Юнитрас 7 оюнда 18 упай менен голдор кемчилигинде экинчи орунда калууда. Ал эми Архитектура командасы 7 оюнда 16 упай менен 3-чүдө келаткан болсо, Ак жол 7 оюнда 15 упай менен 4-чүдө калууда. Ал эми Жапалак командасы 7 оюнда 10 упай менен 5-чиде калууда. Ал эми Жапалак, Сапат Глобал, Биримдик жана Эрке Кашка командалары 5-чи, 6-чы, 7-чи, 8-чи орундарга жайгашты. Ал эми 9-чу орунда DЮСШ командасы. Бул команда 7 оюнда 6 упай топтогон. Ал эми Валенсияда 5 упай бар. Бул команда азырынча 10-чу орунда. Ал эми 11-чи орунда Sunrise 4 упай менен калса, ал эми Мир Запчастей командасында азырынча упай жок. Бул команда 12-чи орунда калууда. Мына ушун менен биз бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.